Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, элдик каналда Замандаш ток-шоу программасынын кезектеги чыгарылышы. Кыргыз Республикасы башка мамлекеттерчилеп, кайсы бир деңгээлде өзүнүн кен байлыктарын же болбосо өндүрүшүн өтө көп өнүктүрүп иштетип жибербеген менен социалдык саясаттын негизги приоритеттик багыты билим берүү болуп эсептелет. Дал ушул тандап алган социалдык багытты канчалык деңгээлде өнүктүрүп жатабыз деген нерсе бүгүнкү күндө коомдун негизги көйгөйү. Мына ошого байланыштуу биздин бүгүнкү темабыз. Эмне үчүн мектеп окуучулары мектепке кызыгуусу аз же билим берүү начарбы деген теманын айланасында сүйлөшмөкчүбүз. Албетте, коомдогу мындай маселелерди бир киши, же болбосо бир журналист, же болбосо жаштар отуруп талкуулоочу маселе эмес. Ага сөзсүз салмактуу пикирлер керек. Дал ушуга байланыштуу программабызга биз сый төр конокторду, тагыраак айтканда эксперттерди чакырганбыз. Анда эмесе эксперттер менен тааныштырып өтөлү. Нурумбетов Балтагул Аттокурович, тарых илимдеринин доктору, профессор. Изатбек Берхмухамбетов, Ош шаардык жаштар комитетинин жетектөөчү адиси. Жана ошондой эле Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Бектурсун Көкөнов агайыбыз. Анан албетте өз мезгилине, өз коомдук өзгөрүүлөргө кайдыгер карабаган, келечек биздин колдо деп ишенген мектеп окуучуларынан түзүлгөн активдүү аудитория. Биздин ушул Ош шаардык билим берүү тармагында дегеле канча бала мектепке барбай жатты экен. Жана бул кандай көйгөйлөрдү жаратып, кандай чаралар көрүп жатты экен, биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысынан сурап көрөлү. Ош шаардык билим берүү башкармалыгында жалпысынан 50 миңден ашыгыраак окуучулар окуйт. Август учетунда аныкталган 8 окуучуну сентябрь айында окууга тартканбыз. Азыр бардык окуучулар, мектеп жашында окуучулар мектепке тартылган негизинен. Демек, бүгүнкү күндө Ош шаардык билим берүү тармагында мектепке балдар барбагандыгы тууралуу көйгөй жок. Статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, мектептердин санынын көптүгү жана ошондой эле окуучулардын көптүгү боюнча Ош областы Кыргызстанда 2-орунду ээлейт. Бирок билим берүүнүн сапат деңгээли боюнча учурда эң акыркы орундардын бирине ээлеп турат экен. Бирок ушул бүгүн чагылган көрүнүш эмес, кийинки 2000-жылдан кийин гана калыптанган деп айтылат. Ал эми Ош областынын билим берүү тармагы кезинде, тагыраак айтканда 1995-жылдан 2000-жылга чейин эң сонун көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, ал түгүл ал убакта 3 областтын базасында билим берүү тармагында бир катар ийгиликтер менен катар эле республикалык олимпиадада эң көп жеңүүчүлөр чыккан мезгил дагы, медалисттер көп чыккан мезгил да ушул болгон экен. Мына ошол мезгилде Ош областык билим берүү тармагын жетектөө менен катар эле бир катар идеяларга автор болгон жана автордук семинарларды өткөргөн агайыбыз бүгүнкү студиябыздын коногу. Анда балта токуруч айтсаңыз да, ошол мезгилдеги окуучулардын билимин активдештирүүгө кандай аракеттер болду эле? Анан бүгүнкү күндө ошол аракеттерди сиз көрүп жатасызбы? Эми бул суроого бир кеңирээк жооп бериш үчүн ар бир замандын билимге болгон, турмуш тиричиликке болгон, жаштарга болгон өзүнүн талабы бар да. 90-жылдардын башталышында республикабызда ошо областтардын ичинен Ош областы чынында эле эл журттун бардыгы билет. Ошол алдыңкы орундарды ээлеп келгени талассыз. Эмне дегенде бул бир олимпиада маселесинде эмес. Жалпы окуу тарбия ишин жүргүзүүдө, мугалимдердин сынактарында, окуучулардын олимпиадалык сынактарында, жалпысынан алганда окуу тарбия ишин жолго коюуда ошо республикада 1-2 орунду алып келип жүрчү да. Мисалы үчүн бүгүнкү күн мына азыркы мезгилдегидей мектепке болгон өкмөт тарабынан, президентибиз тарабынан болгон ошол жардам дейбизби, же ошолорго бөлүнгөн эмне десек болот, ошо президентибиз өкмөт тарабынан мектеп турмушуна болгон жардам өтө жакшы коюлган да. 90-жылдары мисалы үчүн бир гана патриотизм менен жашап туруп калдык да. Союз таркап кеткен мезгил. Ар бир республика өзүнүн акыбалын өзү чечип,
өзінің экономикалық мәселесін өзі шешіп, жетпей тұрған заманда, ошол кезде бір ғана ошол мектептегі мұғалімдердің ошол атамекенін сүйіп, өзінің кесибин сүйіп, балдарға билим берүүгө кызыгып кылган аракетинин нәтижесинде эле ушу билим берүү системасы жакшы орундарды ээлеп келген экен да. Мынакей урматтуу аудитория, азыр эле кайсы бир деңгээлде билим берүүнүн деңгээлине карата биздин эксперттердин пикирин уктуңуздар. Бирок кийинки мезгилдерде баягы билим берүүдөгү сынактарга карата даярдык менен катар эле уюштуруу иштеринин начардыгы деп бир көйгөй таба турган болсок, андан дагы маанилүүрөөгү керек болсо жалпы укук коргоо органдар көтөрүлүп чыккан дагы бир нерсе бар. Бул балдардын билим берүүсүнүн төмөндөсүнө, билимге кызыгуусунун төмөндөсүнө алып келген дагы бир нерсе мектептеги орусча айтканда дедовщина деп коет экен, салык саясаты болуп эсептелет. Мына ушуга байланыштуу Ош шаардык билим берүү тармагында кандай көйгөйлөр болуп жатат жана ошондой эле аны жоюунун кандай жолдорун көрүп жатасыздар? Бул тууралуу Бектурсун мырзанын пикирин уксак. Жанагы окуучулардын бири-бирине салык салуусу, мектептер аралык мушташуу, рекетчилик жаңыдан уже башталып аткан мезгилден эле бизде чаралар көрүлүп атат. Мектептеги паровоздорду аныктоо деген атайын иш-чаралар өткөрүлүп, былтыркы жылда 22 паровоз аныкталып, алар менен иш жүргүзүлдү. Мектептердеги окуучуларды СИЗОго алып барып, хулиганчылык менен колго түшкөндөр кандай акыбалда болот, ошолар менен бардык мектептердин окуучуларын бир сирени тааныштырып чыгышты ошолор менен. Анан кийин Кандай натыйжаларды берүүдө ошол? бул эми ошол былтыркыга салыштырмалуу быйыл аз эми. Бул мектептер аралык мушташуу быйыл эки эле жолу болду, былтыр көбүрөөк болгон. Ушул маселелерде көп аракеттер жүрүп атат. Эми бул маселени бир эле мектеп көтөрө бербестен ушуга ата-энелер дагы кайдыгер карабаш керек да. Биз коомчулук дегенибиз менен коомчулуктагы ушул кыргыздарда тарбия маселесин илгертен коомчулук чечип келген. Ошон үчүн балдардын топтошуп сөгүшүп аткандарын, көчөдө кетип аткандар кайдыгер өтүп кетпестен ушулар дагы өздөрүнүн тарбиялык иштерин жүргүзгөнчө жүрүш керек да. Бул ар бир ата эне көчөдө жүргөндө коомчулук болуп кала берет. Эми сиздерге суроо. Бүгүн билим берүүнүн сапаты кандай? Төмөнбү же жогорубу? Төмөн болсо ким күнөөлүү, жогору болсо ким себепкер? Дүйнөдө бул билим эң баалуу ресурс болуп саналат экен. Адамда билим болсо, анын колу айга жеткенге мүмкүн да. Эгерде билимиң жок болсо, ал адам эч качан мамлекетин жана өзүн дагы эч качан өнүктүрө албайт экен. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн СССР таралгандан кийин ошол ар бир мамлекет өзүнчө бөлүнүп кетишти. Айта турган болсок, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана башкалар. Мына ошолордун ичинен Кыргызстандын билим деңгээли бүгүнкү күндө өтө төмөн деген сөздөр айтылып жатат. Бирок Казакстандын билим деңгээли эмне себептен мынчалык жогору болуп турат? Себеби алар деле биз менен бирдей учурда алар деле тарабадыбы? Демек бул жерде ошол мамлекеттик бийлик органдарда иштеген адамдардын кайдыгер карагандыгы, жаштарды кайдыгер карап аткандыгы. Эгерде алар ушунчалык мамлекет үчүн, жаштар үчүн иштей турган болсо, анда биздики Казакстандан балким ашмактыр. Ушул сөзүңө жоопта азыр биздин мамлекет саясат ушундай жүрүп атат. Оңдоп түзөө иштер үчүн ата-энелерден акча алууну токтотту, туурабы? Ушуну мамлекет каржылап атат. Кичинекей класстагы окуучулар ачка калбасын. Ушулар билимдүү болуп, курсакта эмес билимди ойлонсун деп чай уюштурулду. Кам көрүлүп эле жаткандай, балким окуучулардын өзүндүгүнө болуп жүрбөсүн. Бул жактан бул жерге бир гана окуучулар эмес, аларды тартып турган мугалим жана алардын үй бүлөлүк абалы дагы зыяны тиет да. Себеби дегенде, анткени эгерде бир үй бүлө жакын жашай турган болсо, ошол үй бүлөдө жашаган окуучу сөзсүз түрдө барып акча табыш керек болот. Демек анын окууга болгон кызыгуусу жоголот дагы, акчага болгон кызыгуу артат дагы. Ошонун негизинде бул жерде ошол баланы окуусу калып атат. Жана ошондой эле айтарым, бул жерде эгерде жаштар биз азыркы мезгилден баштап ушунчалык билимге умтулуп, тырышып жашай турган болсок, биздин буюрса келечектеги муундарыбызды биз антип иштетпестен, үй бүлөлүк социалдык абалыбызды эң мыкты деңгээлге чыгарып, аларды бир гана билим менен камсыз кылышыбыз керек деп айтарым. Бир гана окуучуларды, ошол окуучулар окуй турган мектептерди гана көңүл бурбастан, биздин мамлекеттик бийлик ошол окуучуларга багыт көрсөткөн, келечекке жол ачкан мугалимдер жөнүндө дагы кичине кам көрүп койсо жакшы болмок. Тагыраак айтканда айлык акыларын көтөрсө. Себеби биздин мамлекет башка мамлекеттерге салыштырмалуу
мугалимдер эң аз айлык акча төлөнөт. Ошол себептен азыр көптөгөн биздин эң жакшы мугалимдер рынок жаатына өтүп кеткендер көп болуп атат да. Ошол себептен мугалимдер канчалык айлык акысын жогору көтөрсө, мугалимдик кесипти тандаган жаштар көбөйөт. Ал эми өзүнүн ишин сүйгөн мугалимдер көбөйөт. Ошол негизинде окуучулар дагы сабакка болгон кызыгуусу артат деп ойлойм. Рахмат. Дагы ойлор болсо? Менин оюмча бүгүнкү күндө билим берүү системасы, билим деңгээли, Кыргызстан билим деңгээли начарлап кеткендей сезилип атат да. Мен ошондой ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө биз рынок экономикасында жашап атканыбызга байланыштуу көп жаштар билим алууга кызыкпай калышты. Кичинекей эле мектеп балдары ошондон көрө өзүм иштеп, эртерээк өзүм акча тапсам деген деп ойлоп калышты. Жана ошондой эле бул жерде бир адамды күнөөлөөгө болбойт да. Бул коомдук маселе. Мугалимди же ата-энени же окуучуну бир адамды күнөөлөөгө болбойт. Ошондой эле бул коомдук маселе болгондуктан аны коом чечиш керек. Бардыгыбыз бирдикте чечишибиз керек да. Жаштар ойлош керек. Мен күнүмдүк иштеп акча тапкандан көрө жакшы билим алып, түбөлүктүү кесиптин ээси болоюн деп ойлош керек жаштар. Ошондой эле мугалимдер, Ошондой ойлоо бүгүнкү күндө өзүн актап жатабы коомдо? Мен билимдүү болоюн деп аябай билимдүү болсо, анан кимдир бирөө чет мамлекетке чыгып, анан тыйынды таап эле анан кийин жакшыраак жашап кетсе, балким окуучулардын көңүлү, анан эргүүсү, билимге болгон кызыгуусуна кедергисин тийгизип аткандыр. Өзү алдына адам максат коюш керек да. Эгерде максат койсо, ал бардык тоскоолдуктарды ошодон жеңип өтүш керек. Адам эгер чынында билим болууну каалап, чынында жакшы жашоону кааласа, эч кандай андай тоскоолдуктарга баш ийбестен өзүнүн максатына жетүүгө аракет жасаш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, ушул биз окуучулар көбүрөөк күнөөлүүбүз да ушул нерсегечи. Себеби дегенде эжекелердин бардыгы мындай жакшы билим берүүгө жана мындай окуучуну кызыктырууга аракет кылышат. А мына окуучулар эмне кылат? Сабакка келет. Сабакка келип качан мындай коңгуроо болот, качан үйгө кетебиз деп отурат. Анан үйдөн мектептен чыкканда үйгө барбай башка жактарга барышы мүмкүн. Компьютердик клубтарга барышы мүмкүн же болбосо Бильярд оюндарга, азарттык оюндарга өтө берилип кетти да. Үйгө келип эмне кылат? Сумкасын ыргытат дагы, отуруп телевизордун түгүнөн чыкпайт дегенсин. Анан мындай чет өлкөнүн мындай передачаларын көрүп, кинолорун көрүп, ушундай мындай батыштын тарбиясын алып, анан баягы билимден көрө мындай акча баалуураак болуп калып, азыр бардыгы ушул Россияга агып миграция болуп кетип атат да. Себеби дегенде ушул барып акча иштеп келсем, ошо мени келгенде урматташат. Жана мен балдарымды окутуп, ушундай эмеге жете алам деген ойлор мындай көп басым жасап калды да азырчы. Демек, мен сизди туура түшүнгөн болсом, бүгүнкү күндөгү билим берүүнүн жана окуучулардын билимге кызыгуусунун төмөндөп кетишинин негизги күнөөкөрлөрү бул окуучулар. Туурабы? Дал ушундай өзүнүн күнөөнү издеген жана ошондой эле коомго кайдыгер карабаган биздин замандаш үчүн бир кол чаап коелу. Бул бир гана ошо биздин өлкөдө эмес, бул дүйнөлүк маселе болуп жатат десек жаңылышпайм да. Себеби дегенге буга башка биз эле эмес, Россияда дагы, АКШда жана башка өлкөлөрдө дагы ошого өтө көңүл бөлүп атышат. Буну бир гана мисалга мугалимдер гана чечип, ошолорго мугалимдерге гана күнөөнү коюп койсок, ал туура эмес деп ойлойм да. Буга ата-энелер дагы, окуучулар дагы мындай башкача көз караш менен караш керек деп ойлойм. Кандайча? Маселеге мисалга алсак, мисалы ата-энелер дагы балдарын ар бир эмесин, убактысын баягындай көзөмөлгө алыш керек да. Сөзүңөргө аралжыда ушул жерде окуучулардын өздөрүнө мен кайтарып сурай берейин. Мындан 10 жыл, 15 жыл илгери чабан, жылкычы деген кесиптер болгон. Ошолордун ата-энелери деле сакманды багыш үчүн балдарын үйүнө таштап эле, кароосуз эле, мисалы 1 ай 2 айлап эртерээк жайлап кетип, анан балдар өздөрү калчу. Ошол мезгилде деле сабакка барбай коюу фактору жок эле. Балким бүгүнкү күндө окуучуларга дагы бир нерсе себеп болуп жүрбөсүн. Биз билебиз да, тарыхтан кыргыз эли өзү 1916 жылы билим сапатын 0,6% көргөзгөндө, ол деген 1000 адамды чогултканда, онун 6 гана сабаттуу деген. Болгондо дагы алар араб тилин билген да. Ушул көрсөткүч кийин биз мына Орусиянын СССРдин курамына кошулганда 90-жылы 100% түздү да. Кыргыз элинин билим сапаты 100% болду деген маалымат бар да. Сөзүм баштаардан алдын ушул маселени эң жакшы козгоп
чыкканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Себеби анткени бүгүнкү күндө жаштар Кыргызстанды өнүктүрөбүз, Кыргызстандын келечегин курабыз десек, анда биринчиден билимсиз жашоо караңгы, билимдүү жашоо неме дүйнө жарык деген немени айтып кетким келет да. Себеби дагы бир акылмандардын жакшы сөзү бар, ар дайым окуу жана өс. Билимдүү эмес, билимини башка бирөөгө жеткире алган билимдүү депчи. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз 5 жыл окуп, ошол кийинки жаштарга билим берейин деген максаты келип туруп эле Россияга барып акча таап келишке дагы бурулуп кетип атат. Мамлекет башчыбыз тарабынан, мамлекетибиз тарабынан ушундай жолдорго бардырбоо үчүн атайын депозиттик 3 жылдык немелер дагы берди. Айыл жерлерине барып иштеп, ошол Россияга барып кыйналып таап келбей, ошол билимини жаштарга берип ушул жерде эле таап алсын деген максаттачы. Экинчиден, бул жерде айтып атабыз, ар бир окуучулар күнөөлүү, ата эне күнөөлүү, мугалим күнөөлүү. Негизинен бири-бирибизди күнөөлөгөндөн көрө, ар кимибиз өзүбүздүн келечегибизди куруш үчүн, өзүбүздүн жаркын келечегибизди элестетсек, билимге умтулушубуз керек да. И мамлекетибиз дагы ошого шарттарды түзүп бериш керек. Бир мисалга азыр бюджеттик система бар, туурабы? Бюджеттик системада ошо айыл жеринен болобу, шаардан болобу, ошол бекер 5 жыл билим алат. Ушундай бюджеттик системаны көбөйтсөк, окуучулардын окууга болгон кызыгуусу артабы дейм да. Ызат мырза, ушул жерде сөзүңүз каралды да. Биз баягыдан бери мектеп окуучуларынын билимге болгон кызыгуусун айтып жатпайбызбы? Бизде бир деле мектеп, мына агайларыбыз билет, шаардык билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Бектурсун агай деле ырастайт, акы төлөнбөйт. Эгерде өзүң кааласаң гана акы төлөгөн мектепке барасың. Бирок мектепте кызыгуу жок болуп атпайбы? Балким бюджетти көбөйтүүнүн кайсы бир деңгээлде бүгүн зардылык жок, тескерисинче жалаң акы төлөп коюу. Ошондо гана жаны тышыбынан жакшы окуйт керек болуш керек. Мен ойлойм, анткени айтып атпайсыздарбы, 2000-жылга чейин жана СССР мезгилинде уже окуу системасы, неме окуу билимдүү адамдар көбөйгөн. Мына жерде дагы айтып атат, сабаттуу адамдар көбөйгөн. Анткени жогорку окуу жайда эч кандай акы төлөнгөн эмес. Мамлекет өзү окуткан, катуу көзөмөлгө алып окуткан. Енді сол мәселені бір тереңірек қарайт элем да, мектепке окууга кызыгуу же кызыкпоо. Мына бүгүнкү күндө мектеп үчүн, окуучулар үчүн шунчалык көп көңүл бурулуп, мектептерде компьютерлештирүү, окуу китептери менен камсыздоо, жада калса жанагы башталгыч класстарга тамак берүү маселелери чечилип атат. Бул маселеге менимче башкача караш керек да. Мына 40-жылдарды алалы, биз 50-жылдар окуп калдык да. Мектепте окуу китептери такыр жок мезгилде. Кийим кечебиз такыр начар эле. Тамак аш согуштан кийинки мезгил жесең бир нан жеп, жебегениң бая загыранан деп коет эле, жүгөрүн нанынан жеп алып туруп мектепке барып окучубуз да. Бирок мектепке кызыгуу, окууга кызыгуу, окууну окуйм деген кызыгуу бир башкача эле да. Эмне үчүн? Мен окубасам адам болбойм деген түшүнүк бар эле. Советтер Союзунун билим системасын биз азыр кээде критикалап калабыз. Ошол кездерде дүйнөдөгү эң күчтүү билим берүү системасы болгон Советтер Союзу. Мисалы үчүн азыркы биз айтып аткан Америка, биз айтып аткан Япония, биз айтып аткан Франция, Германия мамлекеттери Советтер системасына кызыгып, ушул традициялык Совет окуу системасын, билим системасын үйрөнүүгө аракет кылышкан да. Биздеги бүгүнкү мезгилде билимди эле колго алып туруп, анан тарбия маселеси, баланы тарбиялоо, ошо коомго тарбиялоо маселеси кичине калып калгандай да. Жаштар, сиздердин оюңуздар? Жаштардын билимсиз болушуна биздеки мындай экономикалык каржылар же болбосо жанакы пара берүүлөр дагы өтө чоң таасирин тийгизет да, терс таасирин. Буга мисал катары ошол бир окуу жайга кирүү үчүн бир студент канчадагы миңдеген акчасын жумшаш керек. Ал окуу жайга киргенден кийин ал контрагын төлөш үчүн дагы бир кандайдыр бир акча керек. Ал үчүн ал Россияга же башка мамлекетке барып иштеп, ал жактан акчасын табып келиш керек да. Ал ошентип 5 жылдык окуу убактысын бүтөт. Бирок анын билими сапаты жакшы чыкпай калат да. Мисалы айта турам, 5 жыл чет өлкөдө эле жүрүп келип туруп ал дипломду, куру дипломду алып койгондой эле болот. Анан ошол адам келет дагы бир мектепке мугалим болуп кирет. Ал өзү эч нерсени алган эмес университеттен. Ал окуучуларга кандай билим берет? Бүгүнкү күндө ошол нерсе чоң проблема козгоп атат да. Буга себеп болуп эле ошол эле мугалимдердин айлыгынын төмөндүгү.
бизге белгилүү болгон мындай күчтүү мугалимдердин бардыгы айлыгынын жетишсиздигинен башка мамлекеттерге барып иштөөгө мажбур болуп атышат. Азыркы кездеги ошо техниканын өнүгүшү деле себеп деп ойлойм да. Себеби ошол мурунку ата энелерибиз айтып калат да, силер азыр ушу телевизор, DVD көргөндөн көрө китеп окусаңар болот эле. Биз мурун кайсы китеп жаңы чыкса, ошол китепти окуп, кызыгып, дагы кандай китептер жазат экен деп, мисалы ошо Айтматовдун Дегенде сиз туруп окуйсузбу барып? жаңы ошону айтып атпаймынбы мен? Ошондой деп айтышат да. Анан азыркы мезгилде бизде DVD, ошондой техника өнүккөн дагы бизде көпчүлүк окуучулар ошол компьютердик оюндарга кызыгып, ошо DVD-лерге кызыгып, баягы ошол мисалы азыр ошол китепти окугандан көрө бизге дисктен көрө алган ыңгайлуу деп ойлошот да, ошо дисктен эле көрүп алышат да. Мисалы ошо Айтматовдун кинолорун деле чыгарып аларын көрүп алса болот да. Ошол техниканын өнүккөнү бул адамды мындай жалкоо кылып баратат дегеним да мен. Окуучуларды ошо кызыгуусун эме кылбастан бул мындай оңой жолун издей баштайт да. Ар бир окуучучу. DVD-ни ким алып берет бизге? Ата эне. Дисктичи? Ата эне. Демек бизге ата энелер бүгүнкү күндө кам көрбөй жатабы? Мисал үчүн ошол бул жерде ата энелер бардыгы эле баласына эч кандай мындай жамандыкты каалашпайт. Алардын баары ушул балам билим алса экен, келечекте бир ошол үй бүлөсүн багып кете ала турган мындай көрүнүктүү адам болсо экен деп ойлошот да. Бирок балдар бул ишеничти актай албай жатышат. Буга чын эле коом күнөөлүү. Мисалы үчүн айта турган болсок, Американын системасын алайлы. Американын системасы баласы эгер кичинесинен мен врач болом дей турган болсо, ал баланы 5-6 же болбосо 8 класстан баштап ошол предмет боюнча гана окутат. Башка предметтер калат. Бирок ошол бала өзүнүн кесибинин эң мыкты адамы болуп саналат. Башка предметтер ага керек, бирок анчалык деңгээлде эмес. А бизде андай эмес. Мисалы үчүн бардык сабактарды биргеликте кошуп алып окуйбуз, бирок ошолордун ичинен келип такалганда өзүбүздүн предметибиз, өзүбүздүн кесибибиздин предмети калып кетет дагы. Ошол менен билим берүү системасы начар болот. Көпчүлүгү туура эле ой пикирлерди айтып атышат. Күнөө окуучуларда деген биз эми бир тараптуу карап туруп, жалаң эле же мугалимдерде, окуучуларда деген ойдон алыс болушубуз керек да. Ушуну агай айткандай комплекстүү карашыбыз керек да. Ошол клубтарда жана айтып атпайбы, бильярдка барат, бош болгондо игральный клубтарга барышат деп туруп, ошол жерлерде ушул балдар менен кошо чоңдор да отурушат да. Ошолорду кандайдыр бир окуу мезгили бар. Мисалы ойной турган мезгил бар, мейли ата энеси жок, саат окуудан чыккандан кийин барып тамактанып алып келип 1 саат 2 саат ойносун дагы, андан кийин саат 5-6-дан кийин ошол клубтардан жана жаш балдарды чыгарып барып сабагыңды даярда деген көрсөтмө бере турган бизде дагы ошол адамдардын өзүн да тарбиялаш керек болуп атпайбы бизде, аксакал адамдарды дагы. Болбосо жанагы ошол клубтардын ээлеринин ошол жаш балдарды тартууга аракет кылгандыгы. Мектептин окуучуларына азыр айрым жанагы ночной клубтар бар, Белый лебедь дагы, кайсы Западный дагы, ушулардын мектептерге барып туруп билеттерин предлагать эткендери, ушуларды бизде шаардык билим берүү башкармалыгы барып алып туруп эле, давай сен билеттериңди алып барбаган, бизге көрсөтпөйт да. Ушуну ата энелерден арызданып, милицияларга, жанагы ички иштер органдарына билдирип, ушуларды жардам менен ошолордун айрымдарын жоюшка дагы туура келип атат да. Бирок Балким ошол ишкананын жетекчилерин эгерде окуучуну окуу мезгилинде киргизсе, кандайдыр бир акча түрүндөгү жазана салуу менен жазалаш керек. Ошондой окуудан сырткаркы мезгилде деле, мисалы үчүн тиги Белый лебедьти стриптиз деп жазып коюшкан. Стриптизди көргөндө бардык эле жаш балдар кирем десе баргысы келет. Алар 18ге чыгып туруп киргизе берет да. А бизде 11-класстар азыр 18ге чыгып атат. Бир бала айтыптыр, мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайына тапшырбаптыр. 3 жылдан кийин агайына жолуптур. Окууга тапшырдыңбы десе, жок, тапшыра албадым дептир. Анда сен окуунун эч кандай эрте кечи жок дептир. Анда сен быйылдан калбай тез окууга тапшыр дептир. Десе бала айтыптыр, эгер мен окууга тапшырсам, анда 29га чыгам да 5 жылдын ичинде бүткүчейин дептир. А тапшырбасаңчы, окуасаң канчага чыгасың дептир. Окуаса деле 29га чыгат да. Демек убактыбызды биз текке кетирип атабыз. Ошол нерсени билип туруп, ал окуйбу, окубайбы, чалкалап жатып алып DVD же болбосо телевизор көргөндүн ордуна ошол убактыбыз бекерге кетип атат. Туруп барып ошол жерден бир жазуучунун алып чыгармасын окусак, ушунчалык деңгээлде таасир берет. Айта берсек, бул көйгөйлөр адамдын чексиз деп койсок болот. Ар бир көйгөйдү ар бир адам өзүнө өзү түзүп алат десек болот да. Себеби коомчулукта болуп жаткан баардык терс көрүнүштөр бул ким жасап атат? Бизге же
чет жакадан келип жасап берген жок. Ар бир адам өзү жасап атат ошону, өзүнүн келечегине баарында ошол техниканы өнүктүргөн дагы жаман багыттагы ошол клубтарды курган дагы адам болуп атпайбы? Баарыбызга бул адам деген зат өзү күнөөлүү болуп атат. Мектепти бүткөндөн кийин мына 5 жыл окуйт да, билим алат да, ар бир немечи студент билим алып бүткөндөн кийин багы канчалык бюджет контрактта окуса деле бул баары бир жумуш орундары, мисалы үчүн ал бүткөндөн кийин жумуш орунду же жумуш табылбай калат да. Мына ошол дагы негизинен ошо студент болобу, баардык окуучу болобу билим сапатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Пикир айтылып кетти, бул заманбап технологиялардын чыгышы билим сапатынын төмөндөп кетишине дагы түрткү болуп атат депчи. Мен айтар элем, мен өзүм факты көрдүм, билип да жүрөм. Жанагындай сотка, сотка деле силер жалпы окуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан ал сотканын дагы положительный. Кандай гана буюм болбосун, анын оң жагы жана терс жагы бар да. Колдон келишинче биз оң жагын пайдаланышыбыз керек. Бир мисалы ошол соткасын интернетке улап алып турдан, интернеттен сон чыгармаларды телефонуна көчүрүп алып, ошолорду окуп атат. Билим, кругозор кеңейип атат. Ал китепти мына библиотекалардан таппайсың. Любой окуучуга барып сурасаң ким болосуң десе, министр же болбосо президент болом. Президент болуш үчүн эмне кылыш керек? Окуш керек. Көбүрөөк аракет кылыш керек. Мисалы адамдар азыр билесиздер, эми жаштар сүйөт адамды да сүйүп айдап атат да. Ал эми ошол адам сүйүп калган алсыз ойлонбой тура албайт да. Ошого сабак учурунда мисалы чалып калса, ошону алат алчы, адам ошо сабакты бөлүп, жаңыдан эгер чалып калганда, ошол андан сүйлөп аткан агай же мугалимдин ой бөлүнүп кетет. Бул да өтө таасири жаман таасир да. Баягы айтып кетишти го, батыштын тарбиясы. Алар бир сабакты тандап алышат, ал эми ошол сабакка ал милдеттүү кирет, ал эми калганга милдеттүү эмес да ал киргенгечи. Бирок ошол сабак менен албосо ошол сабактан кандайса мыкты болуп чыгат да. Ал эми бизде ушул баардык сабактарды окуш керек да. Анге өткөндө мындай эми уктук өткөндө баягы сабактар кыскартуу жолунчу. Кыскартса өтө жакшы болот. Эмне дегенде, мисалы күнүнө 6 сабактан 7 сабактан болсо, ошону үйгө барганда ошол ар бир сабактын мындай карап чыгыш үчүн кыскасына 1 сааттан кетет. Бул менен ошол баягы бала дем алууга же кичине өзүн сергитип алууга убакыт калбай калат да. Ошону кыскартканда да ошол мындай кандайса окуу билими өтө жогорулашы мүмкүн да. Келиңиз, замандаш, кайсыл предметти мектеп программасынан алуу керек? Так сунуш бериңиз. Чын айтсам азыр айта албайм да. Чөнтөк телефон маселесин айтсам, чөнтөк телефонду окуучулар гана эмес, ошол жерде сабак өтүп жаткан мугалимдер дагы колдонушат да. Ошондуктан окуучулар аларды көргөндө сабак учурунда алып, мен азыр деп чыгып кеткен учурлар болот да. Ошондуктан окуучулар аларды көрүп, эжеке көтөрсө мен көтөрө албайм, эжеке сүйлөшсө мен сүйлөшө албайм деген ойлор келет дагы. Ошон үчүн ар бир окуучу өзүнө мындай телефонун даже ошол үнүн өчүрүп койбостон беймарал көтөрүп отуруша берет да. Бүгүнкү күндө окуучулардын билимге болгон кызыгуусунун төмөндөшүндө айтып кеттиңер техниканы батыш тарбиясын. Бирок бул жерде мен бул менен эле чектегим келбейт. Балким бул жерде мугалимдер деле күнөөлүү болуп жүрбөсүн. Окуучулар мындай мугалимдер ошо канчалык жакшы өтүп, канчалык кызыктуу методдор менен өтсө, окуучулардын дагы билимге болгон кызыгуусу ошончолук артат да. Ошо кээ бир кызыккан, билимге умтулган окуучуну дагы ошол сабакты жакшы өтө албаган мугалим ошол билимге болгон кызыгуусун соолутушу мүмкүн. Мугалимдин ээлеген ордун бийиктетишибиз керек да. Бул деген айлык эмес. Айлыкты жогорулатып атат. Материалдык жакты жогорулатыш бул керек бул. Мугалим ансыз бала чакасы бар, анда турмуш тиричилиги бар. Бирок бир нерсе мени ойлондурат да дайым. Мына биз окуп жүргөн мезгилде алдыңа мугалим чыкканда тим эле ушунчалык урмат-сый менен саламатсыз багай деп кийип бараткан баш кийимин чечип алып, саламатсыз багай деп туруп анан кийин кетчү. Коомдогу ошол айылдагы адамдар дагы мугалим келатканда ой агай келатат. Жаш болобу, кары болобу, мугалимге ушунчалык урмат-сый күчү болчу да. Азыркы кезде мугалим өзү бир жардамга муктаждай акыбалга түшүп калган да. Мына жакында эле телевизордон бирөөнү көрсөтүп атат. Келип окуучусун бир мындай уруп койгон экен, бүт республикага даңгаза кылып, жана шордуу мугалимди. Айыбын кетирип, ушундай абийирин ачып, мындай кылып койду деп мугалимди акмаган чыгарып атат да. Балким ал ошол кичинекей колу тийип кеткендир. Бирок ошондон кийин балким окуучу ошол деңгээлге жеткиргендир. Жеткирген. Ошондой болуп аткандай мугалимдин ал шордунун кайда каптар жети? Кайда анын ролу? Менин оюмча бүгүнкү күндө өзүнүн кесибин сүйгөн, ошого жан дили менен берилген мугалимдер өтө эле көп.
Бирок өзүнүн мугалим болуп туруп өзүнүн окуучусунун алдында уялып жүргөн мугалимибиз да көп. Окуучулар ушундай бир алтынга оронуп алып туруп барган окуучуларыбыз бар. Ошол эле мезгилде карапайым кийинип алып туруп сабак берип аткан мугалимибиз бар. Берки алтын коронгон окуучу ошол мугалимди өзүнө теңсинеби? Анан ата энелерде да бул жерде күнөө бар да. Мугалимди өзүнүн баласын окуткан мугалимди бир слуга катары пайдаланган ата энелер бар азыркы күндө. Балким Балтагулатта курулуш, балким бирдиктүү форманы кайра милдеттүү киргизүү да зарыл. Менимче бирдиктүү форманы сөзсүз керек. Мектепте окуучулардын бардыгы тең бирдей жүрсө, бирдей талап коюлса, бул керек. Мугалим деген сөз бул илгертен бери ата бабадан калаткан. Мисалы үчүн эч качан устазыңа акарат келтирбе деп айтылып жүрөт, туурабы? Же устазыңа карап туруп жаман сөз айтпа дейт. Бул устаз, мударрис бул, билими бар адам. Ошол ата энеси бербеген билимди берип жүргөн киши. Ошол мугалимдин ордун, мугалимдин ролун, мугалимди коомдогу ордун күчөтмөйүнчө биз билим берүү сапатын жакшырта албайбыз. Менде агайга бир суроо бар да. Мына бир жылдары ушул пионер, комсомол дегендин ордунда биздин эгемендүү мамлекетте Манас, Семетей, Сейтек деген уюмдар иштей баштаган мектептерде. Даушул агай демилгечи болуп түзгөн. Биз жашыл галстук кийип, мындай тагынып, Манастын жети осуятын жаттап жүргөнбүз да. Азыр ушул уюм, ушул иш чара өзүнүн иштешин өтө төмөндөттү да. Буга эмне себепкер? Коомчулук мугалимдерди күнөөлөйт, мектепти күнөөлөйт. Кээ бирлери окуучуларды күнөөлөйт. Мына дедовщина, мынандай урушуп атат, талашып атат. Болбосо бир мектеп менен бир мектептин урушу. Бул эмнеден келип жүрүп атат? Ошол жаштардын эмне менен алек болушун билбегенден келип туруп атат. Сабак учурунда сабак окуйт, сабактан кийин эмне кылат? Бая силер айткан DVD-ни көрөт, телевизорду көрөт, болбосо жанакы жаман кинолорду көрөт. Башка кыла турган иши жок да. Ал ошол сен сураган уюмдар эмне максатта түзүлгөн? Жаштарды, окуучуларды сабактан тышкаркы учурда спорт менен, өздүк көркөм чыгармачылыгы менен, болбосо бир боорукерлик жанакы каарыларга жардам берүү, ата энени урмат сыйгылуу, иши кылып толуктуган токой өзүнүн багыттары бар ушундай уюм түзүлгөн да. Менимче бул уюмдар бүгүнкү күнү керек. Аны сөзсүз эле Манас, Семетей, Сейтек деп аташ сөзсүздүк эмес. Жаштарга, мисалы үчүн силерге ушул уюм керек азыр. Керек. Сабактан тышкаркы учурда бир нерсе менен алек болуш үчүн керек да. Ушул максатта түзүлгөн. Бул мен эсимде бар, ушул биринчи түзүлгөндө коомчулук тарабынан, республика тарабынан атайын өкмөттүн чечими кабыл алынып, Ош областынын ошол иш тажрыйбасы, жаштар арасындагы, окуучулар арасындагы иш тажрыйбасы, Манас жаштары деген уюм бүт мектептерге таркалсын деген өкмөттүн чечими. Республиканын аймагында. Республиканын аймагына таркалган. Бирок кийинки кездерде дагы эле баягы биз сөз кылып атпайбыз, билим алышыбыз керек. Мугалимдин көңүлү дагы, коомчулуктун көңүлү дагы, окуучунун көңүлү дагы бир гана билим алууга деп калды. Билим алуунун максаты эмне? Билим алып, билимдүү болуш мүмкүн адам. Бирок ошол эле мезгилде билимдүү болуп, адам болбой калган билимдүүлөр көп. Туурабы? Биринчи максатты биз адам болушка коюшубуз керек. Мамлекет тарабынан ушу колдоого алынбай аткандыгы да бар да муну толук боюнча. Себеби жаштар уюму боюнча мурун атайын вожатыйлар болот эле, жетекчилери. Азыр аларга айлык акы төлөнбөйт. Бир гана азыр шаарда киргизилди ушул шаардык билим берүү башкармалыгына мэрия тарабынан рахмат ушу мэрияга. Мэриянын азыркы Мелисбек Жошбаевичке себеби 1000 сомдон азыр ушул тарбия иштерин уюштуруу боюнча жетекчилерге 1000 сомдон кошту айлык акысына. Себеби шаарда тарбия иштерин жүргүзүү өтө оор. Мурун жөн акысыз иштечү болду, жана патриоттук сезим менен иштечү болду. Азыр эми киргизилди бул. Ошо мугалим окуучулардын психологиясын анализдеп көрүш керек да. Канткенде ушул окуучуну сабакка кызыктыра алам деген суроону өзүнө коюп, анализдеп көрүш керек. Жана ошол окуучуга карата сабак өтсө жакшы болмок деп айтат элем. Бая агай айтып кетти, окуучулар мугалимдерди сыйлабайт деп атат да, сыйлап урматтабайт. Менин оюмча ушул сыйлап урматташынын дагы бир себеби бул дагы айтылып кетти ошолорго кошумча да. Мисалы үчүн коррупция себеп болушу мүмкүн деп ойлойм да. Себеби дегенде мисалы үчүн азыр биз улуу жаштагы мугалимдер өтө сыйлайбыз да. Себеби алар совет мезгилинде окушкан. Билебиз, ушу совет мезгилинде мында университетке кириш канчалык кыйын болгон, алар канчалык кыйынчылык менен окуп, анан ушул даражага жетишкен да. Ал эми азыр жаңы
жактан келген мугалимдерибиз болсо биз өзүбүз көрүп турабыз да, коррупция жолу менен бүткөн. Алар биз көрүп билебиз кандай билим бере алышын. Мында ошондуктан дагы биз аларды сыйлабашыбыз мүмкүн да. Демек, мугалим өзүнүн кадыр баркын өзү да күнөөлүү. Ооба, өзү да күнөөлүү. Дагы ойлор болсо? Эгерде ушул бала мындай окууга кызыгуусу жок болсо, ошо ата эне ошо убактында ошо баланын азыркы мезгилде техника өнүгүп кетти дедик. Ошол телевизор көрүп жатса, ошо ата эне дагы ошол балага айтыш керек акыл насаат менен. Сен чоңойгондо ошо билим алып, адам болгон, бул телевизорду көргөндөн пайда чыкпайт. Андан көрөк барып китебиңди оку деп мындай айтыш керек да. Ошондо бакына балдар дагы ошол ата энеси ушу ак сүтүн берип чоңойткон ата энесинин дагы сөзүн албетте угат деп ойлойм. Адамдар жакшы жашоо үчүн балдар иш кылып калышы мүмкүн да. Биз өзүбүз деле базарга түшкөндө мисалы үчүн араба түрткөн балдар деле көрөбүз. Бирок аны айта албайбыз да, сен иштебе, буну кылба дей албайбыз. Анын дагы жашоосу өзүнө керек да, жакшы жашаш үчүн ал дагы аракет кылып атат. Бирок аны коом өзү мындай жакшы караш керек деп ойлойм да мендечи. Билим берүүнүн коомдогу зарылдыгы адам коомдо ташты өздөштүрүүдөн баштагандан баштап өзүнүн зарыл экендигин коомго тастыктап келет. Бүгүн дагы билим берүү, тарбия сактоо коомдогу эң негизги адамды адам катары тарбиялоонун жана адам фактарын сактап калуунун чоң куралы. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен жана ошондой эле дал ушундай аудитория менен биздин жаштардын келечеги болгон билим берүү тармагы тууралуу сөз кылдык. Ылайым биздин мамлекетибизде билимдүү, илимдүү, келечектүү жаштардын дайыма ыйманы коштоп жүрсүн деген тилек менен бүгүнкү программаны жыйынтыктамакчыбыз. Сиздер замандаш программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчибиз.